Жака бастырып бир жылоолотуп койгон деле дагы. Жылоосо аябай жакшы экен. Болду. Бисмиллахиррахманиррахим. Туугандар, Жалалабадтан салам айтабыз. Кайрадан Раззактын жанына келдим. Раззактан Чоукар чыгарылыш болуп атат, азыр маалыматын берет. Бурай. Раззак, мындан мурунку акыркы чыгарылыштагы атың жаман тез сатылды, а? Ооба, чыкканда эле кетти. Кышкатпы? Ооба, жерде кашка. Жакшы эле, канча деп чыгардың эле баасын? 350 деп чыгардым, 320 кетти. 320 саттым. Бул мына Чоукарды мен таанып турам да. Сага каяктан келди бу? Оштон келди. Оштон? Ооба. Демек Ошко кеткен экен. Мен буну базар коргондон о Санчо Палван чыгарды эле, бир көк атын. Көк атын $17,000 деди беле. $15,000 деди. Ошондо ушуну да чыгарды эле. Жаман тез сатылган. Азыр маалыматы кандай болот бунун? Ошо эгеси айткандай эле маалымат беребиз. Болуп билбейм эми. Каяктан чыгып, каяктан келген. Түбү Бишкектен келген. Ооба. Жашыны мага эгеси 5 асый дейт. 5 асый, аха. Bir 4-5 yıldan beri tolku yürüde jüröt eкен aka. Yürü öte күчтүү дейт. Сураштырсамчы. Ана мынаны кече мына ачыды улак болду, чоң улак. Ошондо апарып салып бердим. Кандай экен? Коркпойт экен. Улакка жакшы барат. Улакка айланып, топто туруп, престе турганда эле жакшы экен. Мына туугандар, үйүрү мастер десек деле болот, үйүрдө көп жүргөн экен. Şu үйүргө койгондор алыш керек экен да муну. Бейси барлар. Улакка ушул жака түштүккө келип чабылып баштады окшойт, мен жаңылбасам. Коркпойт экен, аралап жүрө берет экен. Бою канча чыгат Разак? Чоң ака, бул бою 1.65тен өйдө. Чоң бул. Эми келгенде дагы көрөсүңөр. Жеген ичкени күчтүү экен. Жоуштугу деле жакшы экен. Жаман адаттары жок экен, тебип иштеген? Жок. Айыбы толку эле ушу алдыңкы бир путудан аксайт экен да. Кайсы бутунан? Наркы сол путунан. Наркы бутунан, а? Мына кызыганда азыр алып чыктык, азыр кичине мингенден кийин билинбей калат. Анан мында токтоп тургандан кийин мында аксап калат. Бирок унун зыяны деле жок экен. Кичине басканда тарап кетет. Тарап кетет экен. Бирок мүдүрүлүп, мындай чапсаң мүдүрүлүп тоголонбойт экен. Бул качан болду экен? Мен тартканда мындай маалыматта мындай айтылган эмес эле да? Жок, каттыраак минип койгондо эми биз айтып эле сатайлы. Ооба. Каттыраак эле минип койгондон кийин кызыгандан кийин путу билинбей кетет экен. Туруп бир үйгө байлап коюп алып чыксаң аксап калат. Мына. Кичинеден кийин эле катты минип койсоң жок болуп кетет. Алла разы болсун, Разак. Дайыма эле ачыгын айтып эле сатып жүрөт. Азыр күчтүү аттарды сатып атат бул жигит. Молодец. Жалган дүйнө эмне болду? Рахмат айттыбы? Жалган дүйнө рахмат айтып. Ошо мага чалганда жана калган акчасын кайтарып салып койгом инебизге. Мына көпчүлүк адам мени жаман көрүптүр да, ошол соодадачы. Арзан алып берип коюпсуң анан, бирок арзан болбоду. Үкем кече 33 тонна көмүр төгүп берип кетти. Сагабы? Сатып алып, пайдаланып. Арзанды төгүп берип кетти. Мага дагы төгүп берди, мен дагы азыр сатып атам. Алла разы болсун. Бирок ошончо негатив жазылды, бирок ошол баланын чалып ака зор ат экен дегени баарын жеңип кетти да. Мага Кичалайда лидер ат болду ака дейт. О мени уже 2 тай чыштадым да, видеолорун, сүрөттөрүн көрсөтүп. Манакей. Оматын берсин. Кече келди эле мейманчылап жүрөткөнбүз аны. Жакшы. Мына туугандар, азыр мен буну бери бастыргын деле. Ошол буттарын көрсөтөйүн. Жакшылап. Болду, ушундай токто. Мына аттын бою чоң. 1.65тен дагы жогору болушу мүмкүн. Кабагы, мойну, көкүрөгү, буттары. Мына бутунда ошо пайында ишик бар экен, а? Şu putunda işi var da bu cem düşmese gerek.
Бирок наркы бул шериги ооруйт деп атасың, а? Жок, наркы оң жагы. Ушулбу? Ошо. Ушул жагы деген, а? Берки тутаза. Мына эми бул атты ээси дагы көрүп аткан болушу мүмкүн, маалымат калтырат. Бирок жашыны точно билбейм. 5 асыйдады. Эми сен Ооба тиштеринен көрсөттүм. сага келген маалыматты айтасың да. Ат тартылып жакшы болуп калыптыр. Улактарга барып атат демек, а? Ооба, чабыптан. Мына чабкар сүйүүчүлөр, туугандар. Көрөсүңөр эми. Арка жагын тартып. Маалымат берилди. Болгондой. Үстүгө чыксам вообще пил. Узундугу дагы эми талаш жок, узун экен. Сорлар мына бөлүнүп турат. Баасы кандай болот, Разак? Баасын ушу сатыла турган кылып айтайын, 450 миң. 450 миң. Өзү чоң пулга кетсе керек эле бул. Же ошонун тегерегиби ушундай болгон да. Ат берем, үстүгө пул берем дегендер деле боло берет. Алмаштыра берем. Кыскасы сүйлөшүү жолдору бар. Үйүндө коюш керек да мунун жазыга. Оңор чоң ат эмес бирок. Дени таза, а? Дени таза, жеп ичкени күчтүү. Телефон номерди өзеки айтып кой. WhatsApp. Айтайын 224 менен 36 16 26. Ушул номерлерге чалышып дагы телефон аркылуу сүйлөшүп сооданы кыла бересиңер. Бирок ушу аксаган путу вообще зыян жок экен, мүдүрүлбөйт экен. Кызып кичине чагып кызытып койгон экен. Кадимгидей ат болуп. Анан билгендер жазгыла. Ушул бутуна эмне болгон болушу мүмкүн? Комментарийден күтүп калабыз. Мындай турганда бул чекесинин мына ишик билинип эле турат. Бирок оорутпайт дейт анысы. Ассаламу алейкум рахматуллаху ва баракатух.